Салам достор. Өткөнкү видеодо Виктор Цойдун «Звезда по имени Солнце» аттуу чыгармасын кыргыз тилине которуу тууралуу сунуштар болгон. Колдон келишинче ырдын маанисинен алыстабаганга аракет кылып котордук. Чогуу көрүп, өзүңөрдүн ой пикириңер менен бөлүшсөңүздөр болот. Анда эмесе, кеттик. Ак кар, көк муз, жаранкаланган жерде, көк көрпөлүү таза шарым, чаңдап калган жол четинде, шарды баскан боз булутпу, күн көргөзбөй ал курутту, шарды каптайт ышкөк түтүн. 2000 жыл мына бүгүн жашап келет күн сайын эңсеп ал жарыгын күндүн. Эчен жыл бою биз уруштук, себеби жок ал уруштун, ал уруш жаштарга жумушпу, бет бырышын дарылоочу. Кып-кызыл кан, бир саат өтпөй ал жерде чаң, 2 саатта өсөт кызыл гүл, 3 дегенде ал тирүү жан, нурларына жайкалып, какталып, керилет ал күндүн. Biz bilemiz болгон бул дайым, тагдыр сүрөт алардын барын, ким жашаса кошамат айтып, жаштар кеткен маркумат алып, ал билбеди жакшы жаманды, ал билбеди жети атаны, ал жылдызга жетемин деди, түш экенин ал сезбеди, күн нуруна чыдамый жетпей, ал өрттөнүп кетти. Көңүл булганыңыздарга чоң рахмат, бардыңыздарга салам.